Üç nerseni taштап, üç nerseni башташың керек. Биринчиден алкоголь, экинчиден кыздар, үчүнчүдөн жалкоолук. Ал эми баштай турган нерселер намаз, Куран, сөзсүз түрдө бүгүндөн калтырбай бизнес. Үч нерсени ташташың керек. Алкоголь, арак маселелери, ичимдик маселелери, арам суусундуктардын бардыгын токтотушуң керек экен. Алкоголь маселелери, ошо пиво, эжеси вино, бир туугандар бардыгы булар. Айтор бардыгы сени бир кудукка ыргытат булар. Алкоголду токтотушуң керек экен. Экинчиден кыздар маселеси. Сайраңдап көчөгө чыгып кетпе. Кыздын арактын түбүнө эч ким жеткен эмес. Жетпейт дагы. Ал алып бара турган жер тозоккана болот. Ошондуктан бул маселени токтот. Жалкоолук кылып ушул абалга келип калдың да. Элестет 5 жыл мурда сен азыркы акылың менен болгонуңда сен көп нерсе кылып коем деп ойлойт элең да. Жалкоо болбогонуңда мындай нерсе кылат элем, мындай нерсе болот эле деген жыйынтыкка келип каласың. Жалкоолуктун айынан ушул нерсеге келип калдың. Жалкоо болбошуң керек экен. Сөз түрдө намазды, Куранды башта. Сөз түрдө күндө тамгалап окуйсуңбу, жатып алып, туруп алып айта айырмасы жок. Сөз түрдө калтырбай кыла турган иштериңдин тизмегине кошуп кой. Бул намаз, анан Куран. Бусуз болбойт. Бизнес. Качангаcha бирөөгө жалынасың, качангаcha бирөөгө жүк болосуң. Эң жакшы адам ким? Бирөөгө жүк болбогон адам. Бирөөдөн акча сурабаган, башкага карт сурабаган, айтор өзүнүн тирүүлүгү сон, өзүнүн пешенетери менен акча таап күнөө өтүп атабы? Бул адам эң зор адам, эң сонун адам. Буга жетери жок. Ошондуктан ойлон, бул маселеде ойгон.